Бакиевтердин адамдарына мамлекеттик мүлктөрдү кайтарып берип жаткандары да белгилүү болгон. 5 жылдын ичинде бул билинип калды да, булардын артында Бакиевтер турат. Бакиев дегенде булар чычалап өзүнө кабыл алат. В чем же обвиняют сотрудников СМИ? Үйлөрүн тинтүү кылышып, эч кимге айтпай, билгизбей кыз ала качкандай уурдап кетишкен. Эң кызыгы Болот Темировго жардам көрсөткөн үчүн кылмыш кодексинде өзүнчө берене жок. Шишов менен Бакиевден корккондор ушундай жалган ушактарды тарата беришет. Евразийский сберегательный банк боюнча Садыр Жапаров дагы эле жооп берелик. Евразийский сберегательный банк жөнүндө жооп берсе, калкалап жүргөн Бакиевге сөз тийгизет. Дайыр Орунбеков фейк троллдорго буйрук берет. Эки досту актагыла деп. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашканы жана балдары тууган тушкандары бийликке аралашып Кыргызстанды үй бүлөлүк башкаруу баштаган.